Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 31.Hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Men üçün aru Allah Taala'nı arulayman. Jana bardıq maqtoolor Allah'a gana taandıq. Allah'tan başka sıyınууга tatıktуу zat жоқ. Jana Allah Taala eң улуу zat dep aytuum maga күн ага чыккан нерседен сүйүктүүрөөк. Мындайча айтканда дүйнөдөн сүйүктүүрөөк. Имам Муслим рахимахуллах риваят кылган хадис. Хадиске түшүндүрмө. Аллахты зикир кылуу, Аллахты эстөө менен кишинин руху жана жүрөгү тынчтык табат. Жана пенденин напси каалоосу тынчтык менен рызкыланат. Муну ыйманы бар адам гана сезе билет. Бул хадисте айтылган бул зикир субханаллах валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Дүйнөдөгү мал мүлктөн, дүйнөдөгү бардык инсан баласы жакшы көргөн нерселерден жакшыраак, сүйүктүүрөөк экен. Бул нерсенин маани маңызы дүйнөлүк нерселерге байланыштуу. Ал эми жер жүзүндөгү эң жакшы, эң абзел нерсе бул Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Карим бардык зикирлердин маанисин жалпысынан өз ичине камтыган. Айрыкча пенде Кур'андын маанисине ой жүгүртүп окуса, хадисте айтылган зикирдин маанисин түшүнүп жетет. Жана ошондой эле тирүү инсан менен өлүк инсанды айырмалап турган нерсе да бул Аллахты эстөө. Аллахты эстеп жүргөн пенде бул анын тирүүлүгүнө далалат кылат. Аллахты эстебеген инсан анын өлүктүгүнө далалат кылат. Бул дегени жүрөгү өлгөнү. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун." Мени эстегиле, мен да силерди эстеймин. Жана берген неаматтарым үчүн мага шүгүр кылгыла, жана эч капыр болбогула. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайдасы субханаллах дегени ару Аллах Таалага лайык болбогон айып кемчилдиктерден аны таза деп билүү. Валхамдулиллах Аллахка дайыма мактоо айтуу дегени. Бардык мактоолор Аллахка таандык. Ла илаха иллаллах мааниси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Эч бир нерсе жана эч ким сыйынууга татыктуу жана акылуу эмес. Ал ким болуусуна карабастан, ал периште болсун, пайгамбар болсун, адамдар болсун, таш дарактар, тоолор болсун, эч бири сыйынууга татыктуу эмес. Барын жараткан, жоктон бар кылган чыныгы сыйынулуучу илах, чыныгы сыйынулуучу зат Аллах гана сыйынууга татыктуу болгон зат деп Аллахты таануу. Анткени жер жүзүндө жалган илахтар, жалган сыйынулуучу заттар көп. Кимдир бирөө тоо ташка, кимдир бирөө көз ачык төлгөчүгө, кимдир бирөө пайгамбарга, кимдир бирөө периштелерге, кимдир бирөө кандайдыр бир нерсеге сыйынат. Алардын бул кылган иштери ширк болуп, алар өз ибадаттарында, сыйынууларында Аллахка шерик кошушат. Ибадатта Аллахка шерик кошуу бул чоң күнөө, бул күнөө ширк күнөөсү деп аталат. Чыныгы ла илаха иллаллах маанисин түшүнгөн пенде Аллахтын бир өзүнө гана сыйынып жашайт. Аллахка өз ибадаттарында эч бир нерсени шерик кошпойт. Мына ушул пенде Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынуучу пенде болуп саналат. Ла илаха иллаллах келмесинин мааниси ла илаха деп айтуу менен Аллахтан башка бардык жалган сыйынуучу заттарды жокко чыгарасыз. Бул нафи, жокко чыгаруу деп аталат. Иллаллах деп бир гана Аллах сыйынууга татыктуу, чыныгы сыйынулуучу зат деп Аллахты растайсыз. Бул исбат, растоо деп аталат. Бул келменин таухид сөзүнүн маани маңызы. Хадистен алына турган экинчи пайда күн ага чыккан нерседен сүйүктүүрөөк деп айтылды. Бул мал дүйнөдөн сүйүктүүрөөк экен. Ким ла илаха иллаллах, ким субханаллах валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деп Аллах Тааланы улуулай турган болсо. Бул Аллахты зикир кылуу деп аталат. Мына ушундай сөздөр менен Аллахты зикир кылуу керек. Мындайча айтканда Аллах Тааланы улуулоо керек. Мына ушундай түрдө Аллахты улуулоо дүйнөдөгү нерселерден жакшыраак,
сүйүктүүрөөк экен. Хадистен алына турган 3-чү пайда мына ушул хадисте айтылган дуанын соонун көп экенин билсек болот. Ошондуктан бардык абалда ушул дуаны айтып жүрөлү. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха илlalloh, валлаху акбар. Хадистен алына турган 4-чү пайда Абдуллах ибн Буср радияллаху анхудан келген хадисте мындай делет. Bir kişi o Allah'ın elçisi, İslam dininin hükümdörü mağa köyüp ketти. Mağa bir nerseni aytın, men anı bekem karamanıp alayın dep aytkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa жооп berip, tiling Allah'ты zikir menen daima nımdalıp tursun, tiling daima Allah'tın zikri menen daima nımdalıp tursun dep aytты. Allah'ты daima estep жүрgün degeni. 5-ci paydası Allah'ты эстөөдө til menen aytıp, жүрөк menen manilerini düşünüp Allah'ты ululoo kerek. Wallahu a'lam.